Алмас Құшбекович, мен уктуңуз бүт бардыгын немеси ылкык болгон эле ушунчалык көп акчаларды алып атабыз, кайсы эффективдүү болобу же жокпу, жыйынтыгы болобу жокпу деген суроого жооп ала албай атабыз да. Вообще эле. Өткөндө сиз жол элеңиз 500 миллион доллар жөнүндө Кореянын немеси жөнүндө сүйлөштүк. Анда деле эч кандай жооп ала. Ал жерде направление, бир 3 направленияны айтты. Аны ким чечти десе, тоже никто не знает. Азыр мына 222 миллионду ким эме кылды, 3-4 кишини айтты, ушул кишилер барып Азия өнүгүү банкы менен сүйлөшүп чечип койдук дейт ушул направление. 8 направлениясы. Вот. Мындай волюнтаристское решение, да? 2-3 киши барып эле чечип коюп атат. Мынча акчаны каяга жумшайсыз? Это же бардыгы элдин мойнуна асылган, эл төлөйт кийин бюджеттен. Вот. Анан кийин жыйынтыгы мына канча карыздарды алдык, жыйынтыгы мындай түшүнүксүз да. Өнүгүүгө алып келбеди да ошол. А между прочим, бүгүнкү күндө эгер азыр 700 миллион азыркы биз карап атканда кошо турган болсок, 5 миллиардтан ашып кетип атат. Бүгүнкү күндө 4 миллиард 600 миллиондун жыйынтыгында бүгүнкү күндө так көрбөй атабыз да. Өнүгүүгө алып келбей атат да. Өздөштүрүү бар ошол акчаны өздөштүргөн, бирок өнүгүү жок да. Дагы эле өнүгүш керек деп атабыз. Азыр мына 700 миллионду 500 миллионго уже уруксат берди. Буга деле беребиз азыр эч жака, никуда мы не денемся, да? Анан эрте еврооблигациялар жөнүндө сөз болуп атат. 1 миллиард 300 миллион долларга еврооблигация. Канча? Канча? 1 миллиард даже 700 миллионга, да? Аны тоже непонятно, куда мы будем тратить, да? Ошондой, да? Барды волюнтаристский болот. Ал дагы волюнтаристское решение. Ну, аны электроэнергияга жумшайбыз. Ну, хорошо. Опять освоение, да? Только освоение. Вот только направление освоения. Көргөзүп атабыз, ал бул кандай жыйынтык алып келет, кандай өнүгүүгө алып келет. Эмнени каягыбыз жыргап кетебиз? Вообще суроого жооп жок да. Анан мына 7 направленияны, мисалы 222 миллион доллар турган болсок, 7 багытты 4 киши барып чечип коюптур. Ошол багыттардын ортосунда байланыш барбы? Кандай байланыш бар ушул 8 багыттын ортосунда? Бири менен бири байланышы барбы ушул 4-8 проекттин? Кандай байланышы бар? Саламатсыз урматтуу депутаттар, мен айтып койсом, 4 киши барып эле чечип койгон жери жок мунун биринчиден. Бул башынан баштап ушу финанс институту менен биз тыгыз барыш иштейбиз. Бул Минэконом, Минфин, анан координационный совет бар, инвестиционный координационный совет ошол жерден защита болот. Ошондон кийин гана ушу финанс институттар менен жумуш жүргүзүп, ушу тиешелүү органдар өзүнүн программасы менен, финанс институтту менен санашып, анан гана бизге келет да. Ошондон кийин анан бир жыйынтыкка барып, ошол соглашенияга барабыз. Кечеги сиз айтып кеткен 500 миллион фондду койсо Кореянын, бул өзүнүн талаптары бар. Анткени алдын ала бул фонд алдын ала проекттерди кабыл албайт. Биринчиден бул рамочный соглашение алып келет, анан отбор болот. Ошол отборго биз болсо канчада бир топ проекттерди сунуштаганбыз. Вот алар болсо ошонун өзүнүн бир тобу бар, эксперттердин, алар ошол жерден электен өткөзүп, анан бизге макулун берет, анан биз иштеп баштайбыз да. Анан бул фонддун да бир жакшыбы же жаман жери, көбүнчө жакшы деп койсок болот. Бир проект ишке ашканча экинчи проект ачпайт да. То есть бул өзүнчө кете турган мындай шаршак менен процесстер да. Жок, ошол Анан 4 киши эмес, бул баары бири менен байланыштырылган. Бул биздин өзүбүздүн программа, өнүктүү программасы бар мамлекеттин. Ошо жараша баары ошонун ичинде. Алмас Құшбекович, мына өзүңүз эле айттыңыз, 500 миллион доллар жөнүндө. Алар өздөрү шартын коет. Могу жака жумшайбыз. Эми ушул багытта силер бизге проект бергиле деп. Туурабы? Мен туура түшүнбөсүз? Биз сунуштайбыз, алар отбор кылат. Жок. Алар именно багыт боюнча проекттерди бергиле. Именно багытына алар тактап атат да. Ушул багытта бизге проект бергиле деп. Биз сунуштайбыз проекттерди, алар отбор кылышат да. Жок, кайсы багытта? Тараптуу багыттарды беребиз. Система образования, здравоохранение, реальный сектор проекттерин беребиз. Ошону алар карап, өзлөр аныктап, анан эмесин берет. Ал берген проектиңиздер мындай бири менен бири байланышы барбы? Бири менен бири байланышы бар. Мындайча айтканда, ооба, мен да бир суу ал өнүгүүгө алып келеби ошол проекттер бар? Же жөн эле освоение кылып атабыз акчаларды? Биз в рамках стратегии развития страны дегенбиз, программасы негизинде. Программа сырткары эч кандай өзүнчө самодеятельность жок. Жок, мына сиз, видимо, 20-40 айтып атасыздар, туурабы? 20-26 деген бар, 20-40 деген бар. Ошону бир мындай программа деп коесуңар, ал железнодорожный картада. Могу жакта, бияка деген. 20-40тын эмесини бүгүнкү күнгө чейин ал 20-40ты аябай жакшы мен изучать эткемде. Бири менен бири вообще байланышы жок. Ошол жерде ичинде каралган эмелер. Отрасльдер бири менен бири вообще байланышы жок.
А как вы составляете, как будет развиваться? Егер отрасльдар bir-biriмен байланышы жоқ болса. Бұл жөн эле освоение отдельных объектов да болуп атат. Ошондуктан мен жооп ала албадым да, мынау 8 направленияда ичидеги азыр немелерде. Могу Азия өнүгүү банкыдагы жана багыттарын ошолор берип атабы, ушул багыттарда беребиз акчаны деп. Кантип Мен кайталанып атам да, биз өзүбүз иштеп чыгабыз. Жана мен айтып кеткен, у нас инвестиционный советибиз бар. Арин защита болот, направление. Минэконом аныктап чыгат. Анан гана биз ошо мындай институттар менен иштейбиз. Минэконом эмне Булар бизге не эметпейт, не навязывают. Минэконом эмнени аныктап чыкты, мисалы, ушул боюнча. Эмнени аныктап чыкты? Минэконом. Ушул направление 8 багыт боюнча. Экономика министринин орун басары жооп берип койсоңуз. Эмнени багыт аныктап чыкты? Саламатсыздарбы, Жорос Сейитов, экономика министрлиги. Бизде Алмаз Кушбекович айткандай макроэкономикалык инвестициялык кеңеш бар. Ошого экономика министрлиги менен финанс министри чогуу бүт пландарды, ошо инвестициялык пландарды чыгарат. Аяктан бекитилет бүт баары. Ушу бири-бири менен кандайча байланган. Өзүңүз билесиздер, 2026 программада атайын иш чара планы бар. Ошо иш чара планы бири-бири менен белгилешкен. Мисалы, ар бир министрлик бизге да келет, башка министрликтер каралат. Эгерде бүгүнкү күнү бир иштин биринчи этапы бүтсө, экинчи этабын башташат, үчүнчү этабын башташат. Булар бири-бири менен так с воздуха эчтеке алынбайт. Все идет по плану, все идет по порядку делается. Бул мындай волюнтаризм деген подход жок. Чисто практический подход менен биз иштерди аткарабыз. Урматтуу коллегалар, сиздер бирдекени түшүндүңүздөрбү? Мен лично эчтекен түшүнгөн жокмун. Менин суроома жооп бердим. Түшүндүңүздөрбү бирдекени? Я лично вообще ничего не понял. Я не спорю, Минэконом бар, Минфин бар, Национальный банк бар, Совет бар, инвестиционный дагы бир балекеттер бар, целая структура государственная бар. А результат кана? Бири менен бири байланыштуу мындай мероприятия аткарат да. Мисалы, могу жерде ала турган болсок, мына суу менен устойчивый климатты бедствием 40 миллион. Проект расширенный доступ к доступному энергетическому жилью 65 миллион. Экөөнүн байланыштырып бергилечи ушул жерде отуруп. Мына Минэконом. Кандай байланышы бар экөөнүн ортосунда? Эки багыт деле алалы. 3-4 багытты алсаңыз башыңар айланат. Эки эле багытты алалы, мындай связын айтып бергилечи, байланышын. Кандай байланышта ушул акчалар пайдаланат? Беде Алмаз Темирбекович, суу департаментин сизге тиешелүү туурабы? Бул жерде мындай да, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Асан мырза, беде мындай да, бул жерде ар бир багыттар боюнча министрлик ведомстволор отурат. Бул жерде Алмаз Темирбекович сизге тиешелүү туурабы? Бул жерде 37 миллион болсо, чек ара мамлекетинин кызматына тиешелүү отурат. Беде бир башкармалык отурат. Орун басарлар каякта бул маселе боюнча тийиштүү орун басарлар? Ким жооп берет бул маселе боюнча? Азыр суроо берсе. Эки багыт боюнча мына азыр Султанбай Абдрашидов суроо берип атат. Анда Алмаз сиз айтып берсеңиз муну боюнча. Бул жерде Алмаз Кушбековичтин иши эмес бул. Он не обязан это. Бул Минэкономдун иши. Султан Абдрашидов, биякта мен Алмаз Кушбековичти айткан жокмун мен. Бул жерде мына Алмаз Темирбекович отурат. Жанагы суу департаменти боюнча сиз азыр суроо бердиңиз. Атайын жанагы ар бир багыт менен кеткенде министр ведомствонун бир жетекчилеринин орун басарлары анан жерде башкармалыктар отурат, ошолор жооп берип койсун. Хорошо. Хорошо, берсиндер. Уруксат берсеңиз, бизде ирригация боюнча биякта проекттер бүткөндө 40 миллионго 30,5 миң гектар жерге дыйкандарга сууну жеткизип беребиз. Бүгүнкү күнү абдан дефицит болуп атат да, абдан чоң. Ошондо 3 областта объекттер бар, 4 областта объекттер бар. Ошондо бизде жана связь деп атпайбыз, бизде гидромет менен бизде мисалы байланышыбыз бар. Гидрометтер жанагы гидропостторду оңдолсо, бизде жана прогноз бергенге анан кийин ушу дыйкандарга прогноз менен биз сууну бере алабыз да. Биякта бизде байланыш бар, түзгө түз. А биздин каналдар боюнча биякта абдан талкууланып кеткен, бүгүнкү күнү чоң көйгөй болуп аткан, жараткан каналдарды биз киргизгенбиз биякта. Абдан маанилүү объекттерди. Эме, у нас вот сөз жок, силерде определенный эмеңер бар, освоение этих денег. Мен айтып атам, ошол освоениеңер бир менен бир отрасль экинчи отрасль менен мындай бир кандайдыр байланышта болуш керек да, система болуш керек да. Мына реформа с учетом климатических условий дейсиз. Муну менен кандай байланышы бар? Жок да, суроого жооп жок, билбейсиңер кандай байланышы бар экенин. Вообще эле билбейсиңер.
И не можете знать. И не потому, что вы такие глупые или что-нибудь в этом духе. Потому что системы нет. Мен ошого азыр дагы кайрылайын, пока пландоо системасын өтмөйүнчө, эч качан мен берген суроолорго жоопту бере албайсыңар. Прогноз да кыла албайсыңар, контроль да кыла албайсыңар. Ол акчалар кантип өздөштүрүлүп атат, аны да кыла албайсыңар. Кайсы акча качан каяка барыш экенин да билбейсиңер, жасай албайсыңар. Ошондуктан мен айтып атам, мына азыр 500 миллион эме келип атат экен, корейстердин акчасы. 222 миллион бул акча келип атат. Жанагы еврооблигация менен 1 миллиард 700 миллион келип атат. Фактически 2,5 миллиардка жакын акча келип атат. Ошону колдонуп туруп бир 5 жылдык план түзөлү. Вот мен азыр Алмаз Кушбешевичке, как члену Кабмина, ушул сунушту айтып атам. Я обращаюсь не к вам, а в вашем лице кабинет министров, как обращаюсь атам. Вот. План түзөлү, мен жардам берейин деп атам. Давайте план түзөлү 5 жылга. Түзөлү план. Рахмат. Азыр анан азыр мен президентке да кайрылып атам, официально, расмий кайрылып атам. Вот. Садыр Нуркочевич, мен сизге дагы кайрылып атам, 5 жылга түзөлү. Сиз эки жактан акчаларды барып сүйлөшүп таап келип атасыз. Кореяга бардыңыз, сүйлөштүңүз. Кытайга барып атасыз, эки жактан бүт бар жактан келип атат акча. Бирок ал акча кантип өздөштүрүлүп атат? Вообще ал өндүрүшкө кетип атабы же жөн эле өздөштүрүп бизнес кылып атабы бирөөлөр? Ошол айтып атам, сиз контролду жоготуп коесуз. Чоң акча, 2,5 миллиард акчанын өзүңүз таап келген акчанын контролун жоготосуз. Ошону жоготпош үчүн, ошолор мындай эффективдүү пайдаланыш үчүн, натыйжалуу результаты менен пайдаланыш үчүн, анан кийин бардыгына ошол аткарып аткан адамдарды правильно подбор кылыш үчүн пландоого өтүш керек. Мен Садыр Нуркочевич сизге дагы бир жолу расмий кайрылып атам. Мен жардам берейин. 5 жылдык план түзөлү, анан ошол 5 жылдыкка 2,5 миллиардты иштетели. Анан ал жөн эле мындай биягынан кирип нарага чыгып кетпейт эгер планда болсо. Ошонун 2,5 миллиардын жок дегенде 2 миллиарды айланып, Кыргызстан ичинде айланып калат. Бир айланганда 2 миллиард доллардык иш бүтөт, 2 айланганда 4 миллиарддык иш бүтөт, 3 айланганда 6 миллиарддык иш бүтөт. Понимаете? Азыр болсо муну жөн эле освоение кылсак, 2,5 миллиард биягынан кирет да нарага чыгып кетет. Ортодо бирөөлөр эле бизнес кылып чөнтөгүнү толтурат. Освоение болот да, бир объект курулат андай мындай, бирок өнүгүү болбойт. Мен ошого дагы бир официально кайрылам. Мына президентке жакын адамдар отурат бу жерде. Силер кабинет отурасыңар. Азыр барды прямой эфирде барды көрүп атат. Давайте план түзөлү. Дагы бир жолу сунуштайм. Рахмат. Саламатсыздарбы, кайрымдуу кыргыз элим менин. 7 жаштагы кызым акында 2024-жылдын март айынан баштап жаман ооруга менен ооруп келет. Кыргызстандан жакшы боло албай, Түркия өлкөсүнө келип, Түркиядан тез аранын ичинде кызыма пересадка костного мозга кылышыбыз керек экен. Ага $100,000 керек экен. Бизде андай сумма жок болуп атканда байланыштып сиздерден жардам. Мына бүгүнкү күнү буга чейин дагы канча деген акчалар келип атат, кредиттер, гранттар каяка кетип атат? Келет ошол эле каналга, ошол эле электр энергияга же бөлөк жакка дейт. Ошону менен баягы сууну кумга куйгандай жок болот да. Андан көрөкчө Кыргызстанга ушулча чоң акча келип аткандан кийин бир завод же бир фабрика курбайбызбы? Жаштарыбыз, элдерибиз мигрант болуп, мына өзүңөр көрүп атасыңар, угуп атасыңар, Россияда жүрөт. Ошол полицейскийлер бөлөктөрүнүн баары сабап өзүнүн үйүнө келгенге зар болуп атат да. Андан көрөкчө ушул акчага тиги канал, бул канал деп каналды МЧС жасасын. Үйлөрдү ошол баягы райондо ар бир айыл өкмөттө каякта болсо административный баягы зданияларын өздөрү ремонт кылсын, бюджеттен берилсин акча. Эмнеге келген кредит, грант элдин мойнуна илинген, бала чакабыздын, неберелерибиздин мойнуна илинген кредиттер каяктагы бир жок жерлерге кетет да. Андан көрөкчө мына канчадан бери баягы көтөрүп жүрөм, элдерибиз жазында кышы менен сүт өткөзөт, кышында сүт аз болгондо сүттү кымбатыраак, жайында сүт көп болгондо сүттү ошол жеке менчик бүгүнкү күнү сыр заводдор бар. Ошол кээ бирөөлөр эле өздөрү курганы болбосо, калгандарынын баары Союз убагында калган сыр заводду алып бүгүнкү күнү элдерибизди ыйлатып, көчөгө чыгарып, сүтүн арзан кылып алар эмне? Бала чакасына кийим кечек, ата энесине чай, туз, нан алып берели деп, жайы кышы үшүп, тоңуп, жайында ысып, жайлоодо жүрүп, эптеп өткөргөн эмесин бир жеке менчик компаниялардын чөнтөгүн ойлоп
ошол жеке менчиктер байырсын деп. Андан көрөкчө мамлекет өздөрү ошол сыр заводун, бөлөк заводдорду куруп, кайра өндүрүүчү бир завод фабрикаларды курганга ойлобойсуңарбы? Каяктагы бир канал, анан тигил бул деп. Каналды буга чейин биздин ата бабалар жасап келген канал ал. Кетмен күрөк менен эле. Бүгүн ошончо 222 миллионду дагы арга жака чачып атабыз да. Эми мына буга чейинки кабинет министринин төрагасы Кыргыз индустрия деп ачты. 2 миллиард акчаны жок кылдыңар. Туризм деп ачтыңар. Туристтерге шарт түзөбүз, жолдо туалеттерди курабыз, зыңкыйган кафейняларды курабыз дедиңер. 2 туалет курган жоксуңар. 2 миллиард жок. 2 туалет курган жоксуңар. Же Ошко баратканда, же көлгө баратканда бир 2 туалет курган жоксуңар да. Ошону менен 2 миллиард жок болду. Мына Кыргыз индустрия биз 1 сентябрда келгенде 2024-жылы. Мына урматтуу депутаттар, сиздер де отурасыздар. Барыңыздар. Комитет өттүк. 750 миллион сом бергиле деп келгенде мен каршы чыккам. Билесиздер. Алып келгиле. 1 миллиард 250 миллиондун расшифровкасын эмне алдыңар, эмне кылдыңар? Алып келгилечи десем, ушу жерде сиздер дагы кичине таарынбаңыздар, маған каршы чыгып колдоп бергенсиздер. Мына бүгүнкү күнү 2 тыйын таппай отурат. Камакка отурду тиги киши. Кабинет министринин төрагасы ачып койгон, ал киши кетти отставкага. Кайда ал акча? Жок. Ошондой эле мына эмне деген акчалар ошол келип атат, кетип атат. Мамлекетибизди, урматтуу президентибиз мамлекетибизди оңдоп, түздөп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз дейбиз. Кол астындагы министрликтер, ошол агентстволор бүгүнкү күнү туура эмес иштерди кылып атат да. Эми мына канча деген мына азыр эле Айбек Алтынбекович айткандай 722 миллион доллар дагы биздин бала чакабыздын мойнуна илинип атат да. Жок, буга чейинки 500 миллион, бүгүнкү 222 миллион. Анан элдер айтат, алып атасыңар, карыз көбөйүп атат деп. А карызды алып атабыз, бирок эффективдүү бир иш кылбай элебиз да. Тиги канал, бул электр энергияга, тигиген муган электр энергияңды канча жакшы кыл, кышында өчүрөт. Ошон үчүн Талайбек Айтмаматович, баягы келип аткан кредит грантты колдоо эле келатабыз, бирок бир мындай мамлекетибизге жараткан бир жакшы, мына Надира Азимовна айткандай, бир Советтер Союзунан калган больницалар, Советтер Союзунан калган ошол эле анализ чыгарганга алда жеке менчик. Акчаны бөлөк бирөөнө берип атабыз. Ошолорду ойлоп бир Кыргызстанга ошол анализдерди бүт томография эмне деген эмелер дүйнө жүзүндө бар, ошолорду алып келип койбойбузбу? Турцияга барып көрүнөбүз, Кореяга барып көрүнөбүз деп эле элдин баары акчаларын кетирип атат. Андан көрөкчө өзүбүздүн мамлекетте ошолор жаңы курулуштар болуп, жаңы эмелер ишке кирсе, өзүбүздүн элибиз кубанып мындай иштерди кылды деп биздин салымыбыз бар. Силердин ошол президентибиз аракет кылып атат деп кубанат да. Анан эми урматтуу коллегалар, бул эмени колдойбуз, бирок мына ким чечкенин, эмне кылганын өзүңөр билбейсиңер да. Кеңешип, мондай иштерди кылалы деп ошол министрлер, агентствонун жетекчилери айтыш керек да, мондай завод куралы, же больница куралы, же фабрика куралы деп бир ошондо бир завод, фабрикаларды куруп койсо, жаңылануу деген ошондо болот да. Эми рахмат.